Президенттин маалымат саясатынын жетекчиси Тайырбек Орунбеков Facebook баракчасы аркылуу Максим Бакиевге таандык болгон компания мамлекетке кайтарылганын билдирди. Ал бул иштин бети Алексей Ширшовдун көрсөтмөсү менен ачылганын белгилеп, эгер Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтарылса да, дал ушундай иштердин бети ачылмаганын айтты. Банк ячейкаларында дайынсыз жоголгон акчалар, ошондой эле убактылуу өкмөт мүчөлөрү жашыруун өздөрүнө каттатып алган мүлктөр аныкталышы ыктымал. Бирок Бакиевди алып келип, бул фактыларды ачыкка чыгаруу демилгесине каршы чыккандар да бар. Балким алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгынан жана мурдагы иштерин ашкереленишинен коркуп жатышкандыр деп жазды ал. Орунбеков Аскар Акаевдин Кыргызстанга келип кумтөр тууралуу маалымат бериши кенди мамлекетке алууда чоң салым болгонун эске салды. Bundan bir kadar okşuğun işte yaşap, evlice hizmet kılıp, ömrün uzun olsun, soğanın belen olup, her daim zorun sidir olup, doldursun sidir olup, aman etsin göktün könü katağında bana sakamın, sen zaman o ne kulgiriyor. Bundan bir kadar Allah Teala, işte senin şeyler üzülür. 10 yıl 15 yıl fizet veresin. O ne? Ömrün uzun olsun soğanın belen. Uzundan 90'a çıktım. Benim atama o okşaşı gelsin. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү жана массалык кармоолор күч алууда. Россиянын аймагында документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, кара тизмеден текшерүү албетте официалдуу. Документ иштерде кандай көйгөй болбосун, Али мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7 996 988 33 03. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөндү экенин билем. Силер деле билип калдыңар. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес, биздин депутаттар талашабыз дейбиз. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентинде отуруп, жүгүнүп туруп кол чаап турасыңар. Бар арабызда жүгүнүп туруп кол чаап тургандар. Талап кылса жүгүнүп туруп, полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келип атат. Каалоочулар айтып атат. Тандагыла. Эл журт, парламент. Эки жол бар. Тандап алгыла. Туура мени көбү күн ойлойт, туура эмес. Конституцияны кабыл алып, ушул талаш тартыш болуп атат деп. Экинчи жол да бар. Бул Түркмөнстандын жолу. Түптүз кирип барасыңар. Көп күтпөйсүң, 1-2 жыл. 1-2 жыл. Мен адамдардын характерин эмнеге жөндөмдүү экенин, эмне ойлоп аткандарын билем. Силер да билесиңер. Кимдер бийликке келип аткысы келгенин билесиңер. Ал утулуп калса, башкасы келе турган, анысын да билебиз. Дооронбай ака айткандай, шорду кыргызым. Просто выборың жок. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Болуп эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме, бер жериме, анан жан баштап жатсам, ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан 5 аялдан ушунчалык калтырап титирип аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен.
Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Ondan azırak söyleşerek, tilim var da öyle söyleyebilirsin. Kolumdu kesebegin, kolun sındırıp koyun. Eğer men gen prokuror olganda davno kamalat bolsa. Siz мындай так жооп бериңизчи. Башта бир мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Бұл Садыр Жапаров менен Ташиевдин эле приказы. Жогорку кеңеш оппозициячыл депутат Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду жоопко тартууга макулдугун берди. Документте жашыруун маалыматтар бар экени белгиленип, жыйын жабык эшик артында өттү. Башкы прокуратуранын суранычын 61 депутат колдоп, 17 депутат каршы болгону белгилүү болду. Депутаттар 4 берененин арасынан бийликтен аша чабуу беренеси боюнча Мадумаровдун жоопкерчилигин кароону кубаттады. Бул кылмыш иши Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу протокол тууралуу болууда. Адахан Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин жетекчиси болуп турганда 275 метр жерге байланыштуу протоколго кол койгон. Бул үчүн президент Садыр Жапаров дагы оппозиционерди сындап, бул кадамды кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык деп сыпаттаган. Эми баш прокуратура ишке киришти. Ал тапта Мадумаров мындай чечимди перспективдүү эмес деп атап, саясий буйртма катары баалады. Аларга басым болмок турсун. Кээ бирөөлөрүнө кээ бир жакшы сыйлыктар убада берилген. Түздөн-түз тапшырма берилген дейсизби ошондо? 100%. Болбосо алар келип ыйлабайт да мага. Түшүнүп турасыз, көрүп турасыз, билип турасыз деп. Ал арада анын тарапташтары Ак үйдүн алдына чогулуп, депутаттардын чечимин сынга алышты. Толугураак талдап берем. Атым Масель, саламатсызбы? 31 майда төрага Нурланбек Шакеев баш прокурордон Адахан Мадумаровду кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелердин негизинде жоопко тартуу боюнча сунуш түшкөнүн билдирген. Алдын ала божомолдор боюнча кылмыш иштери Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда чек ара боюнча кабыл алган чечимдери Кемпир Абадты Өзбекстанга берүүгө караманча каршы болгон позициясына байланыштуу козголгон. Депутаттар Мадумаровду чек арадагы протокол боюнча жоопко тартууга уруксат берди. Бирок анын мандаты сакталды деп ишендирип жатышат. Мадумаровго козголгон кылмыш иштери тууралуу саясатчы Өмүрбек Субаналиев буларды айтып берди. Бул жанагы Баткен областында 4 көчөдөгү 275 метр чарчы жерди арендага $1 берген да деп ошону обвинение предъявлять этебиз деп атат да. Секретарь Совета безопасности болуп турганда ошондо өзүнүн полномочиясын превышать эткен деген ММ жоопко тартабыз деп атат да, уголовный жоопко тартабыз деп атат. Злоупотребление власти деп берген биринчи жолу. А азыр болсо превышение власти деп беришип атат да. Бирок мен как юрист айтып коет элем, негизи жана протокол дордо секретарь Совета безопасности Таджикистана и секретарь Совета безопасности Кыргызстана кол койгондо булар по поручению президента деп кол коюшкан да. Анткени президент негизи ошолдогу президент Совет безопасностунун төрагасы болот да. Ошолордун көрсөтмөсү менен кол коюп атабыз дегендей протокол түзүлгөн да. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев саясатчыга болгон мындай саясий басым андан улуттук лидерди чыгарарын белгиледи. Мадумаров эгер камала турган болсо дагы бир герой пайда болот дачы саясатта. Мадумаровду жактырбаса деле бирок бору бага. Бизде негизи ошондой го 30 жыл тарыхта дайым эле ким бийлик кимди басмырласа ошого бору ошого болушат да элчи. Анан келип эле акыры ошондон бийлик башына келип калат да кайрачы. Жаңы бир улуттук лидер дагы пайда болот экен да эмичи. Андан эсмесен дагы тегер ошондой болот да. Ал арада жогорку кеңеште жабык эшик артында жыйын өтүп жаткан учурда парламенттин имаратынын астына Мадумаровдун ондогон тарапташы чогулуп, нааразычылыгын билдире башташты. Алардын айтымында бул чечим түздөн түз